Улуу акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына карата республика боюнча жыл бою көптөгөн ар түрдүү иш-чаралар уюштурулду. Поэзиянын күзгүсү Алп акынды эскерүү масштабтуу түрдө белгиленип келүүдө. Анын жаркын элесине арналып, Чүй облусунда Алыкул жан дүйнөмдө аттуу жаңы ырлар жыйнагы жарык көрдү. Чүй обласу боюнча жарыяланган конкурстун жеңүүчүсү. Китептин чыгышын демилгелеген жана уюштурган Багыт адабий коому. Жүздөгөн жаш калемгерлердин чыгармачылык тушоосун кескен бул коом ушул ирет ата журттун Алыкулу тууралуу аймактагы калемгерлердин ырларын жыйнап бастырып чыкты. Китепке акындын обондуу ырлары да ноталары менен жарыяланды. Алыкулга арнаган жакшы ырларынан тандадык да. Бул жерде 9-класстын, 8-класстын кыздарынан да бар, түштүк жактардан. Ошондой эле 86-га чыккан аксакалдар да бар. Мындайда буга чейин мисалы Алыкул жөнүндө обондурлар аз болсо, аны мен мындай кылдым да кимде обондурлар бар болсо шу конкурска киргиле десем, Асылбек Өзөккө мына бүгүн айтсам кечинде обондурларын салып жатып, мен айттым да обондурларыңардын немеси нотасы менен кошо берген. Алар нотасы менен бериптир. Анан Мария Сыдыгалиева деген буда кирди. Бул жерде бардык акындардын баары Алыкулга болгон сүйүүсү, урматтоосу, өзүнүн вазифасын чагылдырып атат да. Эң негизи ырлар кандай болгон түрдө дагы ырлар эми темасы окшош болгон менен кээ бирөөнү. А бирок айтайын деген ою, берейин деген ою, мазмуну, стили өздөрүнүн жол жагынан булар башкача бирин кайталабайт да. Жыйнакка келип түшкөн ырларга атайын сынак да уюштурулган. Калыстар тобу мазмундуу, көркөмдүгү жагынан мыкты ырларды тандашып, уюштуруучулар тарабынан жеңүүчүлөр үчүн сыйлыктар каралган. Мында ошол идеалык өзгөчөлүктөрү, мазмуну, анан Алыкулдун өмүрү жана чыгармачылык жөнүндө реалдуу аспектиден окуяларын берүү, ыр түзүлүшүнүн ыргактарына, уйкаштыктарына баарына караштуу калыстар тобу карап туруп жыйынтык чыгарышып, мына азыр деген ошол баш байге республикалык Алыкул тааны илимий борбору Алыкулдун алтын төш белгисин тапшырышты. Анан ошондой эле 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы дипломдорду Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзу жана Бишкек шаарында Алыкулдун үй музейинин дирекциясы тапшырды. Китепке ырлары жарыяланган ар бир акын Алыкулдун чыгармачылыгына таасирленген таланттар. Жашоомдогу эң чоң кубанычтардын бири ушул Алыкулдун 110 жылдыгына арналган китепке ырымдын чыккандыгы. Бул мен үчүн эң чоң кубаныч деп эсептеймин. Менден калган бул дүйнөдөгү из деп эсептеймин. Жашоодогу эң жаркын кубанычым, эң жаркын ийгилигим. Ушул Алыкулдун 110 жылдыгында чыккан китепте мен өзүмдүн ыр саптары жазылганы үчүн өтө сыймыктанам. Өзүмдү мына эми гана акын катарына кошкондоймун да. Буга чейин Багыт коомунун китептеринде жарыяланып жүрдүм. Ар бир чыккан китеп акындар үчүн бир наристе төрөлгөндөй болот. Мына азыркы ушу чыгып аткан китепте жаш калемгерлердин, таланттуу калемгерлердин кадам шилтеш мыктылыгы билинип атат да азырчы. Арасынан тандалып жакшы иргелип бир кыргыздын адабиятын, кыргыздын маданиятын колго алган мыкты келечекте акын жазуулар чыгат деген биз ишенимдебиз. Өзүн өлбөс кылып жараткан улуу акындын экинчи өмүрү жана чыгармачылыгы сүрүүдө. Ал даңктуу жана барктуу. Өлсөм дагы жара тийип мүрзөмдү таскак салып буудан болуп өтөрмүн деген мына ошол күндөрдүн баары бүгүн эскерип атат. Абдан жакшы чыгармаларды жазган. Мисалы бир эле мисалы келтирсем, мына бүгүн деле ата мекен, ала тоо, мамлекетти сүйүү жөнүндө көп ырлар жазып жүрөт. Ал акындын ата журт жөнүндө жазган ырына эле чоң маани берсе болот. Сен ооруба, мен ооруйн, ата журт, бүт ооруңду мен өзүм алайын деген сөз эле эмне турат. Калемгерлердин чыгармачылыгынын өнүгүшүнө колдоо көрсөткөн Багыт адабий коому дагы далай акындардын чыгармачылыгына жол ачып, жаңы кадамдарды жасамакчы. Клара Кудайбергенова, Шаршембай Акынбеков, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.